Кудай буюрса, эми деле кеч эмес, алдыда баары жакшы болот. Жер астынан алтын казуу долбоорунан тышкары кен жайдагы калдыктарды, Хвостохран Елишаны кайра иштетип, анын алдында жаткан 100 тонна алтынды ылгап алганы турабыз. Эки иштен бир иштеп, келечекте коркунуч жаратпаш үчүн калдык сактоочу жайды Хвостохран нишанындагы тазалап кетебиз. Мындан тышкары Тоголок кенин толук кумтөр өткөрүп бердик. Эми Тоголок алтын кенин дагы өздөштүрүү иштерин башташты. Жаңгарт аянтындагы геологиялык чалгындоо жумуштары дагы ийгиликтүү уланууда. Буюрса, кумтөрдөгү жалпы эле өлкөбүздүн тоо кен тармагындагы өндүрүш жаңы нукка түштү жана элибиздин бакубат келечеги үчүн экономикалык эң чоң күч болуп берип жатат. Мындан ары калган кен байлыктарыбыздын баарын сөзсүз түрдө мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн иштетебиз. Инвесторлорго берген учурда дагы Кыргызстандын үлүшү жана кызыкчылыгы жетиштүү түрдө сакталыш керек. Мурдакыдай жеке кызыкчылык, чөнтөк кызыкчылык үчүн берип жиберген чиновниктер болсо, жазасыз калбайсыңар. Эртеби кечпи сөзсүз жоопко тартыласыңар. Айрыкча жаратылыш министрлиги менен геология тармагы эсиңиздерде болсун. Таза иштегиле.